Жобыз кийинки жумана депчи мен уруштум. Эмне деген немесиңер? Мен мисалы үчүн ошо информационный полени уттуруп атам. Мен силер менден баары күтүшүп атат. Мен сөзсүз жооп беришим керек деп бир топ таарындым, бирок эртең саат 10-да келебиз. Макул агай, сизди күтөбүз анда. Өзүм келем сөзсүз. Мына ушундай сөздөр менен убада берген, бирок эртең менен эфирге 10 мүнөт, 20 мүнөт калганда адвокаты бизге видео кайрылуу жөнөтүптүр. Анда болсо Кубанычбек Жумалиев келе албайт деп айтыптыр. Анын себебин болсо ошол видеодон түшүндүрөт экен. Азыр чогуу көрөлү аны дагы. Урматтуу мекендештер, көрөрмандар, менин аты жөнүм Жумаша Бактыбек, кесим адвокат. Мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабековичтин өкүлү жана адвокат болом. Кечээ өзүңөр көргөндөй, Кубанычбек Мырзабекович менен Мелик Саспеков Санат ТВдан жолугушуп май кургандан кийин Мелик Саспеков өзү сунуштаган. Кубанычбек Мырзабекович менен Сымыл Жипикеев студиядан жолугушуп, ортосунда жаралып калган суроо маселелерди чечип алса деп. Бул сунушка Кубанычбек Мырзабекович макул болуп, бүгүн 6 май 2020 саат 10:00 7 каналдагы студиясынан Сымыл Жипикеев менен жолушмак. Бирок буга өзүңөр күбөсүңөр, кечээ Сымыл Жипикеев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасынан жолугушуудан баш тартты. Анын ордуна Максат Мамытканов келет деп. Урматтуу көрөрмандар, Сымыл Жипикеевдин бул чечими туура эмес деп эсептейм. Анткени Сымыл Жипикеев өзү көп туура эмес, чындыкка дал келбеген нерселерди Кубанычбек Мырзабековичке айткандан кийин өзү келип далилдеп же төгүндөп берсе болмок. Ушул Сымыл Жипикеевдин демаршынан кийин Кубанычбек Мырзабекович бүгүнкү 7 каналдагы пландаштырылган жолугушууга келбөөнү чечти. Будан кийин бүт башка кадамдары мыйзам чегинде жана укук талаасында болот. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар адвокаттын айткан сөзүн, бирок биз баары бир бул теманы талкуулайбыз деп көрүүчүлөрүбүзгө сөз бергендиктен бул темада талкуубузду улантабыз. Андыктан биз студиябызга мейманга саясаттануучу Максат Мамыткановду чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Ошондой эле Абдумалик Кудайбердиевди чакырганбыз. Чоң Казат партиясынын мүчөсү. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Анда биз ошо сөзүбүздү баштасак, Кубанычбек Жумалиевдин мындай кадамын эфирге келем деп убада кылып туруп келбей коюшун сиздер кандай баалайсыздар? Биринчиден айта турган нерсе, силер 7 канал 2 күндөн бери бизди бияка чакырып атасыңар. Туурабы? Чалып. Сымыл Жапыкеевдин эфири чыккандан кийин жарым күн өтпөй өзүңүз чалдыңыз мага. Түз эфирге келип жеке ушул киши менен Сымыл Жапыкеевди Чоң Казат дедиңер, ошо Чоң Казаттын атынан келип бергиле деп чакырдыңар. Мен айттым. Чоң Казат деп атабы, Чоң Казаттын атынан мен келем. Анткени Чоң Казат жалгыз эле Жапыкеевдики эмес. Сөздүн баары Чоң Казат боюнча болуп атат. Ошон үчүн мынакей мурда күнү күткөм телефон чалууну, сиз айткансыз, Жумалиев деген келет эфирге деп. Көчө мына кечке күттүм, 1 күн күттүк. Мына кечинде түнкү 10-да өзүңүз чалдыңыз, кайра. Мына сүйлөштүк, эркекче деп. Чоң Казат жөнүндө сөз болуп атат. Сымыл Жапыкеев Чоң Казатты батыры. Биз Чоң Казатты коррупцияга каршы деп, элди кыймыл деп, движение деп көтөрдүк. Ошон үчүн биз коррупцияга күрөштү жарыяладык. Ошол күрөштү деген кимден башташыбыз керек деген маселе туулат да, Ошон үчүн биз айттык, бүт коррупциянын башы Акаевден башталган. Акаевдин деген доорундагы болгон бүт кылмыштуулукка катышкандардын баары эми жоопко тартылыш керек. Акаев келе албай атат. Келтире албай атат бийлик дагы. Бирок аны менен кошо коррупциялашкан системаны түзүп, ошо менен жан баккандардын баары мынакей бүгүнкү күнгө чейин
жыргап дардаңдап жүрүшөт. Кептин баары ушундай болуп атат. Анан дагы бир нерсени айтып кетели. Көчө түштө фейктерден ар кайсы аккаунттар Жумалиевдин колдоочуларынын атынан чоң казатты деген калмактар баштап атат. Бул калмактар деп туруп Манас атабыздын чоң казатын не кылышты? Ошол үчүн мен бүгүн Жумалиевге бир суроону берейин дедим эле. Кайсы суроону айтып кетсеңиз? Мынакей. Мен деген калмак экенин далилдеп беришсин. Не кылып далилдеп беришет? Мынакей, мен сизге көрсөтүп атам. Менин паспортум. Бул паспортта улутум не деп жазылып турат? Кыргыз. Элге көрсөтүп коюңуз. Мына. Көрсөтүп койсоңуздар, крупный план менен. Максат Мамытканов кыргыз деп жазылып турат. Ишенелик. Мына. Мен кыргызмын. Мен чечен маана манасчынын тукумунан боломун. Кудай менде саяктардын ичинен боломун. Билип коюңуз. Түшүнүп атасызбы? Эми эркекче сиз менен сүйлөшөбүз. Мен калмак экенин далилдеп бериңиз. Өзүңүздүн паспортуңузду ачык көрсөтүңүз мага. Сиздин паспортуңузда кыргыз деген жазуу барбы я? Анан ошондон кийин сиз менен кеп кылабыз. Биздин деген мамлекетте канча улут жашап атат? Бул эмне деген кемсинтүү? Эмне калмактар адам эмес бекен? Алар да биздин жарандар. Манас атабыздын чоң казатына кошулганда оң колунда ким турду эле? Алмамбет Баатыр ким болду эле? Силер деген ошону деген не дейсиз анда? Манас атабыз менен барып Кытайга каршы эгемендүүлүктү бизди коргогон кыргыз эмес Алмамбет ким болгон? Ошондойдон кийин не дейсиз бизге? Эми өзүңүздүн кыргыз экениңизди далилдеп бериңиз. Паспортуңузду көрсөтүңүз. Мына, кыргыз деген жазууну өчүргөнгө ким жол берди? Мына Атамбаевдин доорунда отурдуңар барыңар депутат болуп 15-жылдан бери. Кыргызды деген өчүргөн мыйзамды ким кабыл алып берди? Силер депутаттар алып бердиңер. Не себептен деген суроого деген жоопту до сих пор бере элексиңер. Эми бергиле. Эмчүн биздин улутубузду паспорттон өчүрдүңөр? Не себептен? Мынакей, кептин баары ушул жерде жатат. Ошол мыйзамдарды силер кабыл алып бердиңер. Жумалиев, сиз депутат ушуга деген добушуңарды бердиңерби, бербедиңерби көрөбүз, аны деген бүт протоколдорду көтөрүп. Бирок ушуга деген унчукпай отуруп бердиңиз го. Бир сөзүңүздү уккан жокпуз. Эми дагы бир маселе бар. Жумалиевге таңандуу айтылып аткан мүлктүн баардыгын айтылып атат да, көрөбүз да. Мына Гоин деген магазин. Гоин деген сөз кыргыздын сөзүбү? Таатан деген базар кыргыздын сөзүбү? Жок. Silkway деген магазин айтылып атат. Бул деген кыргыздын сөзүбү? Ушундай деген кыргыз эмес аттарды коюп алып магазиндерди реклама кылыш бул эмне? Манас атабыздын деген сонун деген чубак, сыргак деген 40 чоронун атынан коюп алып, же Кыз Сайкал деп койгула, же Жаңыл Мырза деп койгула. Эми кыргыздын аттарын даңазалаган бир саясатка өтөлү да. Бул не деген кеп? Кимдин политикасынан да даңазалап атышат. Чет мамлекетте мейли Кытайлар ушул жерде соода кылат экен деп мүмкүн ошого деген арналып жасагандыр. Алма башка маселе. Бирок жанагы Таатан базарды көргүлө. Акаевдин доорунда канча миң завод, фабрикалардын баары приватизация болуп бүттү. Ошолордун баары приватизация эмнеге кеткен? Эл деген ошолорго деген ээ болсун. Ошол заводдор чыгарган продукциядан пайда көрсүн, ошо менен байысын, акционер болсун деп баарыбызга деген ваучер карматкан. Ваучерлары деген каякта жатат, эч ким билбейт до сих пор. Канча миң деген биздин аталарыбыз өтүп кетти ошо менен. Коммунист болуп отурушуп, коммунисттердин баардыгы мынакей ошолдо Акаевдин убагында чогулуп алып. Бир ок аттырбай СССРди талкалап салдыңар. Мына азыр болсо биз Кубанычбек Жумалиев жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин Сыймык Жапыкеев айткан фактылар тууралуу да сөз сүйлөсөк деп турам. Сиз айтып кетсеңиз, ошо Сыймык Жапыкеев айтып аткан фактылардын баары чын деп ишенүүгө болобу? Болот, эмне болбосун. Мен жанагы Жумалиевдин келбегени боюнча да айтып коеюн кошумча. Эми бүгүн билебиз бардыгыбыз, баягы Аллах Таалам баягы ыйык айы Рамазан болуп атат да.
Аны Рамазан айында кече көрдім мен, баяғы Құран қармап, бұл деген вообще баяғы пайғамбарымыздың, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың баяғы сүресі бар. Бұл жалғаншы, сөйлегенде жалған сөйлеген, аны уадасында тұрбай артқа кеткен, анан баяғы аманатқа қиянатшылық қылған, бұларды нафық деп қояды. Нафық. Бұлар диндегі ең баяғы капырдан да жазасы екеседі. Анан мен эми ошо пайгамбардын сүрөсүнө койгондо эле бул бүгүн эмени көрсөтүп атат да. Аны эми экинчиден жанагы экинчи суроо. Эми Кыргызстан жөнүнө эле ушу биздин мамлекетибиз мына 29 жыл болду баягы өз алдынча болгонубузга. Эми жөнөкөй эле турмуш ушундай начар болуп, дүйнөдө эң кембагал өлкө болуп калган жокпуз да. Мына 15 жыл ошо Акаев президент болду. 2090 жыл баягы 24 октябрда баягы жогорку илгерки 90 жылы шайланган баягы легендарлуу парламент деген бар эле, баягы Кыргыз эстеринде шайланган депутаттар. Ошолор президенттик институту киргизген. Анан 27 октябрь 90 жылы шайланган. Андан кийин ал киши кеткиче эмне кылды? Ал киши кеткиче референдум өткөрдү, конституция өзгөртүү киргизди, шайлоо өткөрдү. Мына 14 жол шайлоо өткөрүптүр, референдум бардыгы биригипчи. Ал киши. Не максат өткөрдү эми ошол шайлоолорду эмелер. Мында эсептеп келгенде баягы 1 жылда эле бир эл ара мындай жалпы элдик иш-чара өтүп атпайбы? Референдумда шайлоо сыяктуу жалпы эл катышат, шайлоо да ошондой. Анан ошонун ичинен бир жолу баягы депутаттарды досрочный шайлоо өткөргөн. Баягы ошол Кыргыз эстеринде шайланган депутаттарды полномочиясын бүтүрбөй баягы досрочный кабыл албадыбы? Бирок эмне өзгөрдү? Булар көрсө элди алаксытып эле шайлоо мененчи. Анан баягы ошол учурда Акаевдин айткан сөздөрү бар, баягы акчасын алууга дагы добуш эмете берилди. Ошол учурдан баштап шайлоо баягы жетишкендиктен, бир билимден же бир программалардын атаандаштыгы болбой эле акчанын атаандаштыгына өтүп кетпедиби? Булар бүт бузду да. Анан максаты эмне болду? Эми максат бир нерсе максат кылып туруп ошондой иштерди, иш-чараларды өткөрөт да. Иш-чара элди алаксытып коюп туруп, булар бүт баягы эстерин убагында Кыргызстан союздун ичинде алдыңкы мамлекеттерден болчу. Промышленность бүт тармак бардыгы бар эле. Канча завод, фабрикалар. Булар почти 3,5 миңден ашык завод, фабрика башкаларды мындай бөлүшүп алды да. Мына азыр бирин күйүн деп айтып атпайбы? Экинчиден кен, байлыктар, жер эч нерсе калган жок. Бир куча бир 500 адам эметип алды. Азыр эми Жумалиевдин фамилиясы аталып атат да, бирок бул фамилия көп да. Мына ошо Сыймык Жапекеев өзү келсе болмок да, ошону мисалы айтып атпайбы, 2,5 миллиард долларлык каражаты бар Кыргызстанда эле деп, 22 хан сарайы бар, 150 элитка чоң квартирасы бар. Андан тышкары Казакстанда чоң ири соода борборлорун ачкан деп, ошону кантип далилдеп бересиз деп сурайт элем да. Сиз ошого жооп бере аласызбы? Кантип далилдеп бермегиле ошо Сыймык Жапекеев эгер түз эфирге келсе? Ушул далилдердин баарын эми мамлекет өзү жасаш керек. Анткени бул депутаттар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамды кабыл алышкан. Ал мыйзамда ар бир коррупциялык факттар боюнча айтылган маселе боюнча териштирүүлөр жүргүзүш керек. Антикоррупционный политика ошондой болду да бизде. Ошон үчүн Атамбаевдин убагында ушундай мыйзамдарды ушул депутаттар өздөрү кабыл алып берип койгон. Эми комиссия түзүлүш керек дагы, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен баары текшерилип туруп, анан корутунду чыгыш керек. Ошол корутундун негизинде анан мамлекет айтыш керек, Сыймык Жапекеевдин сөзү чын бекен, жалган бекен. Эми мамлекет далилдеп бериш керек. Эгер чын болсо, анда Кубанычбек Жумалиев жоопко тартылыш керек. Тартылыш керек. Эгерде калп болсо, анда Сыймык Жапекеев жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Жалган маалымат. Бирок аны мамлекет жасап бериш керек. Бул мамлекеттин иши. Ошон үчүн деген азыр депутаттар биригип алып туруп, бизде парламенттик өлкөдө азыр депутатский государственный мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Жарандык коомдон ага деген кишилер кириш керек. Анан жалпы деген баарыбыз биригип туруп аягына чыгышыбыз керек, баарын текшерип. Анткени бизде берене бар. Мыйзамсыз баю деген. Незаконное обогащение. Мына Зилалиев отурбайбы ошол берене боюнча? Канча туугандарына кен байлыктар менен тиги бүт квартира офистерин оформить этип койгон. Ошого окшоштуруп, бул Атамбаевдин убагындагы, Акаевдин убагындагы ошондой баю менен бир да коррупционер соттолгон жок. Бирок булар деген коррупциялык берене боюнча мөөнөтү өтүп кеткен дегенди алып салышкан. Демек Акаевден берки мөөнөт жок азыр. Ошон үчүн Акаевдин убагында уурдалган, тонолгон мүлктүн баарын кайра текшерип чыгышыбыз керек дагы.
ошонун баардыгын элге салып, мамлекетке алып келип, мынакей коронавируста айлык төлөй албай, медиктерге маска алып бере албай отурат мамлекет. Ошонун баардыгы деген элдики болчу. Ошон үчүн бюджетти каржылаганга булактарды каяктан издейбиз? Ошол бүт көмүскөдө жаткан, катылып жаткан байлыктардын баарын алып чыгып туруп элди багыш керек. Миллион биздин мигранттарыбыз кайтып келе албай, мынакей Россияда эмне болуп атат? Квартираларынан секирип, мына майып болуп атышат кишилер. Азыр бизде түз байланышта телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Мен ушу Жумалиевдин жер сатуусу боюнча кайрылып атат элем. Биз Алматы Кабернаядагы кичинекей ишканабызда биздин ушул 4 гектар жерибизди прямой Жумалиевдин киришиши менен сатылып кеткен. Акыркы 2016-жылы биз турган иштеп аткан жерибизди Кытайга саткан. Биз соттошуп канча жылдан бери жеңалган эмеспиз. Документтерибиз бар, күбөлөр көп. Мына ушундай фактылар деген жайнайт. Азыр сыймыктын кимге кайрылсын деп. Сыймыктын деген мына кайрылуусу менен мынакей сыймыктын баракчасына, биздин чоң казатын деген сайтына бүт жөнөткүлө маалыматтарын, кайсы эмне болгонун, кимге оформить этилгенин бүт маалыматты. Ошонун баарын деген топтоп туруп, алып барып туруп жогорку кеңешке киргизебиз. Президентке, башкы прокуратурага тийиштүү арыз менен киргизебиз дагы, депутатский комиссияны түзгөндү деген мажбурлайбыз буларды. Антпесе болбойт, мыйзам иштеш керек. Мыйзам талаасында баарын жасаш керек. Мына сыймыктын айтып чыкканына бир жума болуп калды окшойт, Ошондон бери кандайдыр бир реакция болуп атабы? Кандай бийлик тараптанбы же депутаттар тараптанбы же тиешелүү органдар тараптанбы сиздерге келип сурап? Эң биринчиси элдин реакциясы көрүнүп атат. Эл ойгонуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз демократияны, айкындуулукту, ачыктыкты келгиле, уурлукту токтотолу, калп айтканды токтотолу. Келгиле. Эгерде күнөөсү болсо бир жөн. Айтсын. Бизде деген уголовный кодексте бар. Өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа алып туруп, ошону деген өзүң деген айтып берсең, бул деген сага жеңилдетүүнү берет. Ошон үчүн мыйзамда ошонун баары каралган. Ошондой шарт бар. Силерди деген эч ким атып салбайт азыр. Эч ким силерди деген түрмөгө камап чиритпейт. Ошон үчүн бизде канча жылдан бери налоговый амнистия дегенди киргизген, капиталдарды легализация кылгыла деп. Канчасы чыкты, эч ким билбейт, көргөн эмес. Элди алдабаш керек. Байгандарга да ошондой шарт бериш керек. Сен түшүнүп атасың да. Кантип далилдеп бересиң? Далилдей албайсың. Мына Пашинянды көрүп атасыңар да, кандай мыйзам кабыл алып койду. 35 жылдан бери байганыңдын деген источнигин көрсөт. Далилдеп бере албасаң конфискация, бюджетке келет. Ошентип деген биз уурлукту токтотушубуз керек. Элди тоногонду, мамлекетти сатканды. Бизде деген кыргыздын жерин сатып деген байгандар канча болуп атат? Кыргыздын жерин түшүнүп атасыңарбы? Мына сиз ушуну айтып атасыз, өзүңүз айткыла чындыкты, эч ким силерди түрмөгө камабайт деп. Бирок ошол эле учурда Сыймык Жапыкеев эмне себептен ушу түз эфирге ушу аз эле турган аралыктан келе албай атат? Сиз эмнеден коркпой келип атасыз, ал эмне себептен келбей атат? Сыймык Жапыкеев деген канча видеосун көрүп атасыз? Оорусу катуу, сахары предельный, 30га чейин көтөрүлүп келип атат. Ушинтип кайнап отуруп чындыкты айтам деп эртең комага түшүп калышы мүмкүн. Ден соолугу аябай катуу болуп атат. Ошон үчүн мен айттым, Сыймык өлүп калба, эл сени карап атат, жаныңды сакта. Биз эле чыгып берели байкелериң. Өлсөк өлө бербиз. Эчтеке эмес. Баарыбыз ошол жака барабыз. Бирок кыргыз үчүн өлөлү. Кыргыз үчүн, жер үчүн өлөлү. Мана сатабыз да эрдик жасайлы кайра. 1000 жылдан кийин. Мана сатабыздын эрдиги эмне болгон? 6 айдан ушул жака келип, кыргыздарды бошотуп, жерибизди алып берип, анан кайра тышкы душмандардын баарын чаап келишкен. Азыр деген биз Кытай менен согуша тургандай алыбыз жок. Ички душмандарыбыз бизди жеп атат. Мите курттай бизди деген коррупция жеп атат. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул Бишкек шаарынан чалып атам. Айтыңыз. Мирлан атым. Мен азыр прямо эфирди көрүп атам, ушу Курманчы Жумалиевдин ушу базарлары дагы бар да, ошол дагы текшерилсе комитетке айтайын. Мына экинчиден, ушул тенденция менен башка коррупционерлер дагы ушул күндөн, эртең күндөн баштап акчаларын чыгарып кетпейби деп ойлоп атам да. Ошон үчүн банк тактан көзөмөл алса кандай болот деп. Улуттук башка банктардан эми мындай тенденция болду, эми башка коррупционерлер да муну
мен ойлойм, что акчаларын башка Техномаркет турса, сиз алып чыгсак. Буга тезделеп алып чыгып турса керек. Рахмат. Ошо чет өлкөгө чыгарылып кеткен акчаларды Кыргызстанга кайтаруунун кандайдыр бир механизмдери барбы? Бизде мүмкүнбү ошону ой жасаганга? Биз ООНдун катарына киргенден кийин ООНдун алкагында коррупцияга каршы, терроризмди каржылоо жана көмүскө акчаларды катуу, ошолорду деген отмывание кылуу деген кылмыштарга каршы ООНдун конвенциясына кол койгонбуз. Ошонун негизинде биз Кыргызстанда 2003 жылы мыйзам кабыл алып, ошого каршы күрөшүү боюнча финансовый разведка, мына каржы полиция разведкасын ошону түзгөнбүз биз. Ошондон бери ошол каржы полиция ошол деген кылмыштар менен күрөшүүгө түздөн түз байланган. Ошон үчүн ошондой органды түзгөнбүз. Ошон үчүн ООНдун мыйзамдары бүт ошого бизге жол берет. Ошол ООНдун коррупцияга каршы беренесин колдонуп туруп, азыр Кыргызстандын бүт мамлекеттеги, чет мамлекеттердеги болгон банктагы счетторун алдырсак болот. Кыргыздарга катталган мүлктөрүнүн баарын дайынын тапсак болот. Анан ошолордун баарын далилдеп бергиле. Бүт офшорный зоналарга кеткен тиги булардын бардыгын, анткени мунун бардыгы деген дүйнө жүзүндө кылмыштуулукка деген шектелген деген нерселер. Мына Американы көрүп атасыңар. Швейцарияда жашылып аткан миллиардерлердин налогтон качкан акчаларын деген бюджетке төлөтүп, салык төлөтүп байып атышат. Мамлекеттин көтөрүп атышат. Бизде деген ошондой болуп атат да. Биздин Кыргызстан аркылуу канча миллиард долларлар деген чыгып кетип атат. Канча? Мына былтыр деген ызычуунун баары райондун тегерегинде эмне себептен болуп чыккан? Угуп атабыз да ошонун баары. Андайга окшогон бизде бизнесмендер канча болгон? Мына көчө жылдын башында эле жогорку кеңешке келип премьер-министр сөзү айтып атат. Банктар аркылуу 90 миллиард доллар өтөт экен деп. 90 миллиард деген бул не деген акча? Мына Прибалтиканы айтып коелу. 3 өлкө. Ошол деген көмүскө ошондой айланган акчаларга 5% салык коюп койгон. Ошонун баары токтоду. 5%-ин чогултуп алып, мынакей, азыр Россияны пошол деп отурушат. Анткени бюджетине акча толтуруп атышат. Бизде деле ошондой шарттар бар. Мына, байкеден сурап көрүңүз, түшүндүрүп берет бит. Азыр бизде телефон чалып бар экен, саламатсызбы, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз, айта бериңиз. Мен Таластан чабат элем, атым Бектурсун да. Мындай суроо болуп атат. Эгерде азыр комиссия түзүлбөсө, мисалы, мамлекет жок, комиссия түзүлбөсө, эч мындай иликтөө жүрбөйбүз десе, ошондо эгер болсо, анда чоң кадат кандай бир кадамдарды жасаса болот? Мисалы, кандай туруп баары бир ошо Жумалиевди бул жоопкерчиликке тартырса болот да? Кандай жолдору бар деген да? Бизде жарандык коом деген бар. Бул жарандык активисттердин өзү баарыбыз чогулуп туруп, анткени биз кыргыз мамлекетинин жарандарыбыз. Бул деген бизге тиешелүү маселелер. Ошонун баарын көтөрүп чыгып туруп, ошонун баардыгын жасагыла деп мамлекетке түзмө-түз мажбурлоону жасашыбыз керек. Мамлекеттин иши, ошон үчүн биз аларды деген шайлаганбыз. Ошон үчүн аларды деген президент назначать этип атат. Ошонун баарын аягына чыгаргыла деп. Эл өзү деген ошонун баарын чыгарып далилдеп бериш керек. Ошого деген эл туруп бериш керек. Ошон үчүн сыймык чырылдап айтып аткан ошол болуп атат. Сиздер комиссия түзөсүздөрбү? Түзөбүз. Элдик комиссияны, общественный комиссияны түзөбүз. Анын курамына кимдер кирет? Бүт жарандардын баардыгы, специалисттердин, кирем дегендердин баарын киргизебиз. Сиз да айтып берсеңиз. Бул жерде бир нерсени мындай айрыкча белгилеп айтыш керек. Себеби бизде конституция ошо 10 жолу оңдосо дагы ошол статья бар да. Өлкөдө, мамлекетте бийликтин бирден бир булагы болуп эл эсептелет, калк, жалпы калк. Бул жогорку кеңеш, президенттик аппарат, бардыгы эл шайлап атпайбы алардычы. Значит, бийлик элде болуш керек да. Азыр эл кандай эме кылган болсо, биз ошо элдин суроо талабына жараша иштерди көрөбүз да. Анан экинчиден, бул эме коррупция жана максат Прибалтиканы айтып кетти. Мына жаныбызда Кытай турат. Кытай ушу 90-жылкы жанагы приватизацияны жүрүшүн булар 8 жылда тактап чыкты да. 8 жылда тактап булар 122 триллион юан акча кайтарды. 122 триллион деген эми юан баягы курс менен 6-7 менен алганда бул мындай салыштырма, бул Россиянын 4,5 жылдык ички дүң продукциянын объему да. Анан ошонун 122
триллион юандын 45 триллиону чет өлкөдөн кайтарылды. Себеби жана приватташтырганда чет өлкөлүктөрдө сатып алганда. Ошолорду дагы жана бала чака семьясын расстрельный аларда атуу статьясы бар да. Ошону менен эме кылып туруп бардыгын кайтарып келди. Бул эми коррупцияга күрөш биз деле күрөшүп атабыз. Мына ушу 29 жыл болсо 29 жыл кандай программаларды кабыл албадык, кандай стратегия, башка коррупция деп. Мына биз 5 жол президент шайлоо өткөрдүк. Азыр бизде түз байланыш бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Биз мына 7-чи каналды көрүп атабыз. Азыр мына түз эфирден. Андан кийин деген мен өзүм пенсионеркамын. Бишкек шаарында жашайм. Мына силер саясатты айтып атасыздар, мына Кубанычбек Жумалиев боюнча. Биз мындай ой пайда болот да, биз мына жакында эле тиги премьер-министр айтты, июнь айында пенсия берилбейт деп, мисалычы. Мисалычы берилбей калышы мүмкүн деп. Карапайым элбиз, мисалы, пенсия менен жашаган элбиз, например айтам да. Анан кийинде ошогон биздин кан сорор, ушундай кан жутар адамдарды иликтеп закон барбы, чындык барбы? Мына Сайым айтуу боюнча деле тиги Матраев боюнча эле журналист айтты, ошо менен калып калды. Бул деле калып калат деген ойдобуз да. Ошо кандай көз караш болот силерде? Рахмат. Ошо азыр бизге аябай көп телефон чалуулар болуп атат. WhatsApp номерге да абдан көп чалып атышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мобилдик телефонго чалбаңыздар. Бул болгону билдирүү жиберүү үчүн гана арналган. Сиздер билдирүүңөрдү WhatsApp аркылуу жиберсин деп. Ал эми түз байланышка чыккыңыздар келсе 59 25 04 номерине гана чала аласыздар. Рахмат. Эми жооп берип кетсеңиз. Суроого да туш келип калды да. Мына бизде 5 жол президент шайлады, 6 жол жогорку кеңеш. Сөз боюнча калбаш үчүн эми аягына чыкпай калбаш үчүн эмне кылыш керек деп атат да. Ошого жооп берип кетсеңиз. Ошо мына 6 жолу жогорку кеңеш шайладык, конституцияны 10 жолу оңдодук. Бирок коррупцияны жеңген жокпуз, кайра эме кылып атат да. Коррупцияны үчүн жеңген жокпуз. Вроде күрөшүп айтып атабыз. Биз ошо күрөштүн мааниси ошо урдалган каражатты кайтарыш керек. Ел ошол нерседен канча жабыр тартты. Мына биз билим берүү системасын талкаладык. Саламаттык сактоо мекемелери жок почти ошол 29 жыл мурун кандай болсо ошол калды. Көп нерселер талкаланды. Каражатты кайтарбаса биз аларды ордуна кое албайбыз. Ошон үчүн мен жана Кытайды айтып атам. Кытай эмне үчүн 1,5 миллиард калкы бар, ошо 127 триллион, почти 7-8 триллион долларга кайтарып атат да. Биздики бир тыйын кайтара албай отурат. Мына азыр мына кечеле коронавирус бүт ачыкка чыгарып койду да. Биз даже маска бере алган жокпуз. Мына элдер үйлөргө камап коюшту. Бар жокту баягы карантин депчи. Бирок айлыгын 50%, 100% деңгээлде компенсация берип атат да. Бул каражат болсо эл мына бизде жакында азыр элди ойлонткон ушул да. Мына кыш келип атат. Мына уже жаз бүттү, жай мына башталды. 3 ай күз болот, анан кыш келет да. Азыр ел бир нерсе даярдап албаса, кышында кандай болот? Бул коронавирустан жабыр тартабы, бул ачкалыктан жабыр тартабы, буну азыркы өкмөт чечиш керек да. Азыр булар айтып отурат, мына биздин кабыл алган бюджетибиз 30 миллиардка чыкпайбыз башка деп. Мына резерв турбайбы? Азыр бизде мына YouTube башка жака чыгасыңарбы? Бизде бир эле Жумалиев эмес, азыр жалпы мына минимальный эсеп менен алганда бизде ушу уурлар уурдаган мамлекеттен 29 ичинде 100 миллиард доллардан аша акча бар. Бул эми 2,5 миллиард мында экен. Биз бардыгын чыгарышыбыз керек, бардын аягына чыгарыш керек. Жана суроо берген туру суроо берип атат. Бул каражаттарды кайтарбасак, сиздер чара көрөсүздөрбү? Ошо сөз боюнча калбаш үчүн, ошо айтылып эле калып калат деп атпайбы? Аягына чейин чыгабыз. Ошон үчүн коррупцияга каршы күрөштү чоң казат деп көтөрдүк. Ошо кандай жолдор менен чыгасыздар? Эмне кыласыздар? Мыйзам түрүндө бүт элден чогулткан маалыматтын баарын деген по пунктуна коюп, жогорку кеңешке киргизебиз, президентке жөнөтөбүз, башкы прокуратурага жөнөтөбүз дагы, жогорку кеңеште деген баарыбыз жарандык коом катары биз кирип барып айтышыбыз керек. Келгиле, отургула, комиссияны түзгүлө депутатский. Анткени аякта деген оппозициячыл партиялар бар. Мына Атамекен. Эми Атамекенин көрсөтөлү. Кошулсун, анткени ошол коррупциялык беренелер боюнча иликтөөлөрдү жүргүзгөн комитетти башкарган Никитенко, Атамекен. Ошону эми баштап берсин. Эгерде жасабаса, анда буларды да көрөбүз анан. Мунун баарын аягына чыгарыш керек. Шайлоо деген келатат. 20-жыл деген чечүүчү жыл.
Биздин жогорку кеңешке кимдер шайланат, кандай болот угуп атабыз. Байлар баягы эле, Төрөбаев ачык эле чыгып атпайбы? Силер деген чыкпагыла, тыйыныңар жоктор. Биз байлар деген мындан да кымбат шаны. Акчасы жок адамдар эмне? Адам эмеспи? Кыргыз эмеспи анда? Жаран эмеспи? Алардын деген үнүн ким угат? Ошондой нерселерди деген силер элге кантип анан мандат аласыңар? Ошондой нерселерди. Акчасы баарын акчага байлап коюшкан атайын. Акчасы жок болсо партия жогорку кеңешке өтө албайт бекенби? Анда эмне акчасы жок киши эмне кылыш керек? Өлүш керекпи анда? Рахмат, азыр бизде дагы түз байланышта бар экен. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу мындайча айтканда элдин өкүлдөрү, могу ак көйнөкчөн байке күйгөнүңүз билинип атат да, анан биз айылдан туруп иштерди көрүп титиреп мындай каныбыз кайнап атат да. Качантан бери могу Жапыкеев байкеге жана башкаларга. Биздин мамлекет дымыйт го, дымыйт. Далилдер турат. Үйүп оозу менен айтып берип атат, дымыганы өтө канды кайнатып атат да. Мамлекет башчыбыз же бир комментарий бербейт, бир жашыруун иштерди эме кылып, ушул факттарга иш алып барбайбы? Мамлекет башчыбыздын кылган иштери өтө туура эмес болуп атат. Мисалы үчүн, мен айта турган сөзүмөн адашып кеттим да, мындай титиреп каным кайнап атат да. Могу кылган иштери өтө туура эмес да. Мисалы үчүн, даяр факттарды Жумалиев эмес, андан башка иштер да көп да бизде. Өзү коңшу мамлекеттер тоготпай атат дейбиз. Коңшу мамлекеттер тоготуш үчүн өзүбүз такалап, бирибизди алдабай. Мисалы үчүн азыр Жапыкеев боюнча Жапыкеевди каралоо башталды. Эл кимдин этишти билбей калды. Ошо мамлекет каралап атып, башты элдин башын айландырып атат. Жок, Сооронбай Шарипович, өнөрүңүздү өзүңүздүн элиңизге көрсөтпөй, өзгөгө көрсөтүңүз. Мамлекеттин баркын көтөрүңүз. Рахмат чоң. Рахмат. Ушул тапта бизди WhatsApp, Facebook баракчабызда дагы, YouTube баракчабызда да көрүп жатышат. Алардан да ар кандай суроолор жана сунуштар, пикирлер келип атыптыр. Бекнур деген интернет колдонуучу жазыптыр. Аскат аке, бизде люстрация мыйзамын киргизүүнү сунуштаганбы? Люстрация мыйзамы менен чоң казаттын планын ишке ашырса, баары каралмак дейт. Ушуга кандай карайсыздар? Люстрация мыйзамын кабыл алыш керек болот. Бирок аны ким кабыл алат? Ушул депутаттар кабыл алабы? Жок да. Ошон үчүн люстрация мыйзамын эмки жогорку кеңешке келген, элине жерине күйгөн партия чыгарып туруп, люстрация мыйзамын кабыл алгандан кийин Акаевдин доорунда ушинтип узурпацияга жол ачканда, ага деген Акаев өзү баарын жасаган эмес да. Аны менен кошо Ак Жол партиясына кирип алып бүт барды. Алга Кыргызстанына кирип алып, Бакиевдин Ак Жолуна кирип алып, канча кылгандардын, ошолордун фамилиялары ачыкка чыгыш керек да. Ошолордун баарын люстрация кылганда, аны деген мыйзам чегинде жасаш керек. Ал мыйзамды киргизип ким кабыл алып берет? Депутаттар. Ошондой депутаттар барбы азыр? Жок да. Ошондой депутаттарды шайлаш керек эл. Ошондой люстрация мыйзамын киргизебиз деген. Аларды кайдан табабыз ошондой депутаттарды? Өзүбүз эл тандашыбыз керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, элди коргойлу, жерди сактап калалы, мамлекетти ойлогон патриоттор баары биригип, бир чоң саясий күчтү жаратышыбыз керек дагы. Ошол күчтү деген эл шайлоодо шайлап, депутат кылып киргизип, мамлекетке таптаза балдарды деген башкартып, өкмөткө киргизип. Ошол эле МВД, прокуратура, башка бүт органдарга таза балдарды коюп туруп, коррупция менен күрөшөсүң. Аягына чыгасың, люстрацияны деген мондай кылабыз деп туруп, бүт барып турат да. Грузияны көргүлө. Мына Армения, акыркы, мына Армения эмне кылып атат? 1 жылда $1 миллиард бюджеттин көтөрдү. Армениянын калкы Кыргызстандан 3 эсе аз, территориясы биздикиден 3 эсе, 4 эсе кичинекей мамлекет. Бизден ашып өтүп атат. Бир нерсени айтып коелу, биз дүйнөлүк оондун экономикалык көрсөткүчтөр боюнча 146 орунда турабыз. 146 деген орун, бул деген Африкадагы малай кул болгон мамлекеттердин катарынан да төмөн. Гаити деген мамлекет бар. Остров. Гаити. Жер титиреп, таптакыр деген кырылып калган 5-6 жыл мурун. Ошол Гаити 143 орунда турат. Бизден ашып өткөн. Рахмат. Бизде түз байланышта телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, угуп жатабыз.
Жок экен. Мына азыр биз абдан катуу талкуулап аткан бул Кубанычбек Жумалиевдин байлыктары тууралуу баштадык эле сөздү. Эгерде ал киши ушул жакка келип студияга отурганда, бетме-бет отурганда сиз кандай суроолорду берет элеңиз анын өзүнө? Мына азыр берилип аткан суроолордун баарын берет элем. Акаевди деген президент кылган ким? Силер болгонсуңар. Анткени Жумалиев жөн эле киши болгон эмес да. Бул деген илимпоз. Кийин министр болгон. Министр транспорт не болгон? Кесиби эмне? Ал эмне деген жол куручу беле, же эмне болчу? Же радиотехникада ушундай аябай кыйын киши беле, связьти башкаргандай. Анан телефон чалып бар. Администрацияны башкарды Акаевдин убагында, администрация президента, өкмөт башчы болду. Азыр угуп алып анан кийин улантабыз. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, кыргыз элиме кайрылат элем. Мен Сагынайым Жээнтаева, Жеңил өнөр жайынын өкүлү. Мына азыр ушул мезгилде азыр катуу талкуу болуп атат да. Муногу катуу талкуу, катуу тирешүү деген бул аягы жакшылык менен бүтпөйт. Ошон үчүн бардык нерсени мындай тактап билишиңер керек да. Мисалы үчүн азыр муногу коррупцияларды истеп таап мунагы бетин ачып атпайсыңарбы? Бул эрегиштин арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошол эрегиш, ошол эме байлыктары бар. Ошолорду билип көргөндөр мына ушул телевиденияга келип өздөрү айтса да, ошол силерге ошол чоң жардам болот, айланайын балдарым. Бул закон мына Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында да, Атамбаевдин убагында дагы булардын бүттүгү уже жеп, уже бүттүгү небере чөбөрөсүнө чейин толгон уже. Ошон үчүн сак болгула. Менин айтар сөзүм, азыр элдин баары толкуп турат. Азыр бир толкуса жаман болот, жетинчи апрелден да жаман болот. Ошон үчүн кымбаттуу кыргыз элим, мен силерге кайрылам. Ынтымактуу болуп, акыл менен чечип, бардык нерсенин бардыгын закон менен чечкиле. Азыр адамга адам бирин-бирине ишене турган заман эмес, азыр 21-кылым. Бак карганын көзүн чукубайт. Ошон үчүн кымбаттуу муногу ар бир жакшынакай балдарыбыз, жигиттер, мына ачык айтып атасыңар. Силер жалгыз болбогула, ошонун байлыгын билген, ошонун кылмышын билген кишилер айтып атат да, ошолор өздөрү келип телевиденияга айтты. Мына мен көргөм, мына мен билгем деп. Ошондо силерге жеңил болот, ошондо эл кыргыз элде тынччылык болот. Рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду, апа. Рахмат. Эми сизге суроода ушу Сыймык Жапыкеев өзү келгенде мен ушул суроону берет элем да. Азыр интернет баракчаларында көп ошол суроолор берилип атат. Ошол киши өзү прокурор болуп, прокуратурада иштеп турган. Ошол кезде деле ушул фактылар белгилүү болгон. Эмне себептен ошол кезде алып чыккан эмес? Эмне себептен азыр айтып атат ушуну депчи? Ушуга сиз Сыймык Жапыкеев Акаевдин убагында жумушка кирген эмес мен билбейм, бирок Бакиевдин убагында иштептир прокуратурада. Мен Акаевдин убагында ГКНБга киргем, Акаевдин деген кетиши менен ГКНБдан кеткем. Кетиришкен мени. Мени бетиме чакырып алып, Элмурза Сатыбалдиев ачык эле айткан, "Самый крутой северянин сен турбайсыңбы?" деп. Бетиме. Мен деле айттым ошентип эле. Ооба, менмин, таанып алгыла. 24 мартта деген биз элге каршы ок аткан эмеспиз. Биз органда иштегендер элди аткан эмеспиз. Ошентип деген элибизди коргогонбуз. Мен түшүнгөм ошондо. Булар менен жүрсөң элди аттырат деп. Аягында ошон үчүн кеткем. Мына элди аттырды. Азыркы бийликти азыр дагы көрөбүз. Атамбаевдин доорунда көрдүк. Атамбаевдин революциясына да катышып бергенбиз. Билебиз кандай болгонун. Бирок алар дагы бизди алдап кетишти. Акаевдин убагында биз баарыбыз жөнөкөй эле исполнитель болчубуз. Сыймык жөнөкөй эле прокурорда болгон эмес да. Жөнөкөй тергөөчү, анын үстүндө 7-8 начальник отурган. Алардын буйругу менен, мына мен деген присяга алып, воинский устав менен бизде единоначалие, приказды аткарбасаң кылмыш. Ошентип биз деген бул коррупциялык бийликтин деген камчысын чаап жүргөнбүз. Бирок ошого каршы туруп ичинен, аткарбайбыз бул бийлигиңерди деп, канча оппозиционерлерди тийген жокпуз атайын. Анткени биз түшүнүп атып, ошон үчүн бийликтен ушундай экенин көргөндөн кийин ойлойсуң да, сен элиңе каршы ушинтип бийликтин камчысын чаап отурсаң кийин не болосуң? Мынакей мен кошо иштеген балдар азыр баары пенсияга чыгып атышат. Мен пенсияга чыкпай 2006 жылы атайын кеткем ошон үчүн. Мен буларга кул болбойм, булардын бийлигине деген жем болбойм деп. Сыймык Жапыкеев да так ошондой болгон. Эгерде кааласа, взятка берип бардыгына кирип отуруп эле чоң прокурор
областты башкарып, байып, генеральский погондарды тагынып алып отурмак. Бирок андай болгон эмес да. Мынакей, ошон үчүн квартирада отурат, квартирасы жок дагы эле. 3 жыл Кумтөрдө иштептир, юрист болуп. Кумтөрдүн да айлыктарын билесиңер да кандай. 3 жылда эптеп жегенин деген мынакей, жерди көрөм деп бүт барын чачып салып эми көрүп атасыңар да. Ууру деген андай болбойт да. Ууру деген тапканы катып отуруп деген аягында деген санын да таппай калат. Азыр айрымдар айтып атат, ошо сыймыктын аркасында бир чоң күчтөр бар. Алар болсо атайын ошо бирөөнүн былыгын жабыш үчүн атайын буякты ачып элдин боюн бургусу келип атат деп. Чоң азаттын аркасында эч ким жок. Чоң азатты түптөгөндө сыймыкка чоң рахмат айтам мен. Ушул иним келип туруп айтты мага. Байке, ушинтип эле жүрө беребизби? Нормальный байкелер келгилечи, чогулалычы. Бир ушундай нормальный кылалчы, мамлекетти өзгөрткөндөй бир кыймылды. Телефон чалып бар экен, саламатсызбы, угуп жатабыз. Урматтуу телегөрүүчү. Урматтуу алып баруучу мырзалар, мен Москвадан чалып жатам. Алыста жүргөн, кыргыз деп күйгөн, айласыздан алыста жүргөн мигранттардан сиздерге салам. Урматтуу чоң азат кыймылын салам туугандар. Биз сиздер мененбиз. Жана мен кайрылып кете турган сөзүм күч структураларына, аткаруу бийлигине. Урматтуу аткаруу бийлиги, ушул болуп жаткан нерселерге сиздер кайдыгер карабаңыздар. Сиздер кылымдар, убакыттар өткөн соң жооп бересиздер. Бул эгер ушуну сиздер өткөзүп жиберсеңиздер, толук кандуу текшербей, кыргыз элине кызмат кылбастан өтүп кете турган болсоңуздар, сиздердин орусча айтканда урпагыңыздарга, тукумуңуздарга кала турган пазыр болот. Урматтуу чоң азат кыймылынын уюштуруучулары, биз сиздер мененбиз. Биз до конца болобуз. Мен 8 жылдан бери мигрантмын. 5 балам бар. 5 балама бир да сом пособие алган эмесмин. Бирок кыргыз деп күйөбүз. Кыргыз үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Чоң рахмат туугандар. Рахмат. Мына ушинтип сыймыктын аркасында ушундай эл турат. Элим бар деп ишенип элине ушинтип чыгып атат. Биз дагы элге таянып, биздин деген эчтекебиз жок. Мына мен кайненемдин квартирасында да сих пор жашап жүрөм. Мен деле уурдасам уурдайт элем да, Акаевдин убагында. Анан элдин көзүн кантип карайт элек биз? Мына Кубанычбек Жумалиев өзү айтып атпайбы, эгерде мен ошондой коррупцияга аралашкан болсом, мен артымда таза эмес болсо, анда мен эч жака эле Кыргызстандан качып кетмекмин. Мен качкан жокмун, мен тазамын, коррупцияга эч кандай аралашкан эмесмин деп. Ушул сөздөргө ишенип болобу? Ушул суроолордун баардыгын Бекназаровго беребиз. Анткени Бекназаров Акаев качкандан кийин Акаевдин мүлкүн текшерүү боюнча канча комиссияларды чогултуп алып, жанагы тизмесин баарын келтирип алып Данияр Үсөнов өкө. Эмне кылды? Ошол деген корутундусу каякта, жыйынтыгы каякта? Эч ким билбейт. Акаевди ушундай даражага жеткирген, анын деген камчысын чаап жүргөндөр жүрөт мына. Ошон үчүн деген суроо беришибиз керек да буларга. Акаевди деген силер башын жеп качырдыңар дагы, өзүңөр биякта кантип бетиңер менен уялбай ушундакта жашап жүрөсүңөр. Кетпейт белеңер, силер дагы анын жанына качып. Бул жерде да бир нерсени айтып коюш керек. Бизде ушу коррупция ушунчалык күч алган. Анан кээ бирлер жанагыдай суроо берип атпайбы? Сыймык иштегенде эмне козгогон эмес деп. Азыр жалпы кыргыз эли көтөрүлүп эч нерсе кыла албай атат. Эми ал бир иштесе, бир рядовой кызматкер болуп иштеген. Анын колунан эмне келмегеле? Ошол убакта деле мына максат айтып атат, мына чырылап эле жүргөнбүз. Бирок үнүбүздү эч жака чыгара алган эмеспиз, жеткирген эмеспиз. Эми азыр эми баягы коррупция пикке жетип, бир жанынан коронавирус элди кыйнап, анан келип атпайбы? Азыр деле эл кайдыгер коррупциягачы. Баягы акча жок, башка жок десе, угуп эле турушпайбы? Мына акча буякта миллиарддаган акча турат. Эмне биз Кытай жасаганды жасай албайбызбы? Эми карасаң, элибиз мына балдар жүрөт, тентип кетти. Аяктан келген жана груз дивес дегендер эми баягы күйүп аткандар, буларга бирөөлөр жооп бериш керек да. Как раз ушул нерселерге ушу 29 жылдан бери элдин тарткан азабына эми азыр саламаттык сактоону көрүп атасыңар да. Кээ бирлер акча таппай, дарыланбай эле өлүп атат. Ошолорго ушу Жумалиев кошондор жооп бериш керек да. Жооп бериш үчүн биринчи уурдаган каражатын кайтарыш керек. Каражат болбосо азыр мамлекетти оңдош мүмкүн эмес, элдин турмушун оңдош мүмкүн эмес. Бир нерсени айтып коюш керек. Акыркы 10 жылдын ичинде биздин Кыргызстандын мыйзамдарына өтө оор өзгөртүүлөр киргизилди.
жеке менчикке чыккан кыргыздын жерлери чет мамлекеттик жарандарга жана коммерсанттарга сатылат деген мыйзамды киргизгенден кийин канча кыргыздын жери кыргыз эместерге кетип атат деген суроого эч ким жооп бербейт. Биздин кыргыздын жерин кертип отуруп аягында биз эмне болобуз? Каяка кылабыз? Эмне тоонун башында кылабызбы? Эми деген ошол мөңгүлөр менен сууларыбыздын деген тагдыры чечилип атат. Ошону элге айткан эч ким жок болуп атат. Мына азыр ошо мыйзам боюнча айтып калдык, мыйзамдар иштебейт. Да, действительно бизде эч кандай мыйзам иштебейт. Азыр бизде телефон чалып экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин атым Жолдошбек, Бишкек шаарынан чыгып аттым эле. Мен азыр түз эфирди көрүп атам да, ачык айтканда каным кайнап атат да. Бул Жумалиевке окшогондор, бул Жумалиев өзү эле эмес, Жумалиевке окшогондор толтура. Булар толуп кеткен. Муну баягы эстир тартагандан бери ким кантип кандайча байыган ошолордун баардыгын эсепке алып, баардыгын мүлкүн алып куштуруш керек да, ачык айтканда. Анан мен айта турган эмесим бар эле, отурган мырзаларга. Бул жанагы атайын комитет түзүп, депутаттык комитет түзүп иликтениш керек деп атпайбы? Бул депутатты, бул карганын өзүн чукубайт. Депутаттык комитет түзүлгөндө дагы көпчүлүгүн бул жарандык активисттер түзүш керек. Балким 3төн 2-тен же 4төн 3 жарандык активисттер түзүш керек. Калганы гана депутаттар түзсө деген ойду айтат элем да. Рахмат баарыңызга. Рахмат. Мен ойлойм, азыр Кубанычбек Жумалиев өзү биздин эфирди көрүп атат болуш керек. Анткени көрүп атат болуш керек. Ошондуктан мен ушул суроолорум бар эле, ошолорду эфир аркылуу айтып коеюн дедим эле да. 22 хан сарай, 150 элитка үйүңүз бар деген маалымат чынбы? 2,5 миллиард долларлык каражатыңыз Кыргызстанда бар деген чынбы? Кыргызстандан толтура каражатты алып чыгып кетип, Казакстанда чоң ири соода борборлорун ачып, биздин каражаттарды ошол жака алып барып инвестиция тартып атканыңыз чынбы деген суроолор бар. Ошо мамлекеттик кызматкер болуп туруп, чоң бизнес ачууга, ушунчалык байлык топтоого мүмкүнбү деген дагы суроом бар эле. Ошондой эле бизге кечээ күнү түз эфирибиз бүткөндөн кийин, Мелис Аспеков менен болгон маектен кийин миңдеген телекөрүүчүлөр телефон чалышып, өзлөрүнүн суроолорун бере албай калганын айтышкан эле. Ошондой адамдардын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Шарипа аттуу айым ошо Кубанычбек Жумалиевке сунуш менен кайрылам деп видео аркылуу кайрылуу жолдогон болчу. Азыр ошол видео бар болсо, режиссерлор бизге коюп берсе, ошону чогуу уксак, балким Кубанычбек Жумалиев өзү угуп аткан болсо, ушул суроолордун баарына жооп берет деп ишенебиз. Балким биздин эфирге келип жооп берет деп ишенебиз. Анткени өзүнүн Санат аттуу телеканалынан чыкты, ал жактагы жооп берген, даярдалган суроолорго жооп бергенине көпчүлүк ишенбегенине биз ынанып отурабыз, себеби интернеттен баарын окуп атабыз. Азыр болсо ошо Шарипа деген айымдын интервьюсун көрөлүк. Чогуу көрүп, анан кийин маегибизди уласак. Жумалиевди айтып кетер элем. Сен ушул Жалал Абадта деле бар приватташтырып алган мына УТБ ОПС торговый Гарторгтун зданиясын, мекемесин приватташтырып алган. Мен билим берүү системада иштейм, ушу канча жылдан бери, ушу 30 жылдан бери, союз бузулгандан бери ошол зданияны ары өтүп, бери өтүп көзүм түшөт. Чиркин бала бакыра мектепте 40тан 50дөн окуп атышат. Бала бакчаларда 40тан 50дөн балдар тарбияланып атышат, батышпай атат. Жок дегенде ошолорго бир берер бекен, ушул зданиясын берсе, балдар бир жыргап калышат эле. Балдардын батасын алганда эле жакшы деген бир өзүнчө ой пикирлерим кимге айтсам экен деп жүрдүм эле. Мына учурдан пайдаланып айтып калайын. Жумалиев кайтар, ошол алган нерселериңдин баардыгын кайтар. 30 жыл сактап бердиң, Кудайга шүгүр, рахмат ошонуңа. Эми элдин ырысын өзүнө кайтар. Бирок Кубанычбек Жумалиев өзү ушундай фактылардын баарын таанып атат. Андыктан биз адвокат Асхат Осмонов аттуу адам менен дагы байланышканбыз. Ал болсо өз көзү менен көргөн анын байлыктары тууралуу бизге айтып берген. Ошол видеону дагы чогуу көрөлүк.
президентке жардам берели, мына факт деп атат. Мына факттарды мен да чыгарып атам, силер да чыгаргыла. Мен өзүм жеке эле бир 7-8дей объект недвижимостин билем. Жеке. Барып ошол жерге айта алам. Мына жигиттер айтып атат, группа түзүлдү. Ошо карантинден кийин чогулуп ушул пресс-конференция кылабызбы, сотко беребизби, бирдеме кылалы дейт. Кубанычбек Жумалиев төлөсүн деп атат. Элдин мүлкүн кайра элге берсин деп атат. Приватизация кылган 90-жылкы мүлүктөрдү баары элге өтсүн деп атат. Мен көргөзүп берем. 7-8 объектти көргөзөм дагы. Айтабыз ошол жерге барып. Мынол арам акчага алынган, элдин акчасына тонолуп, ушуларга вложение кылган недвижимостьтерди полный мамлекетке, бюджетке өткөрүп, биздин мамлекет Кытайдын карызын бир эле киши мүлкү менен, ошо уурдалган мүлкү менен Кытайдын карызын жаап коет. Ошон үчүн достор, бир болбогон нерселерге алаксыбайлы. Анан айтып атат тиги башкалар эмне айтпайт, анан райымдерге эмнеге эметпейт, анан тиги жактан акча алып алыптыр, бияктан акча алып алыптыр. Силер аны карабай тургулачы. Силер башты айландырбагылачы. Конкретно по очереди эң күнөөлүү, эң чоң эбегейсиз капиталы бар киши ким экен? Жумалиев. Ошону барыбыз жапатырмак талап кылалы, камалсын. Осмонов аттуу юрист айтып атат, камалсын деп. Сиздер сөзсүз камалышына кызыктарсыздарбы же болгону каражатын мамлекетке кайтарып беришине кызыктарсыздарбы? Асхат Осмонов камалсын деп айткан жок. Байлыгы кайтарылсын деп атат. Кайтарылсын деп атат. Ошон үчүн биз дагы айтып атабыз, коррупциялык жол менен топтолгон мүлктүн баары деген кайра мамлекетке келиш керек дагы, элдин кызыкчылыгына, элдин турмушун оңдогонго көздөлүш керек. Ошол максат. Кыргыз ошондо көтөрүлөт. Кыргыз мамлекети ошондо оңдолот. Ошондо бизде деген бомждор калпак кийип мусоркаларда аңтарбайт. Биздин мигранттарыбыз тиякта жүрбөйт. Ошол завод фабрикалардын баары эмнеге приватизацияга кеткен? Заводду талкалап туруп ошону базар кылганга приватизацияга берилди беле. Бүт ошолор договорлорун азыр көтөргүлө мүлктөн. Бүт барында деген берене бар. Талкаланбасын, ошол продукциясы менен иштесин деген. Элдин деген жумушун камсыздап, жумуш орундун жасап берип, ошо менен элдин деген айлыгы, жашоосу көтөрүлсүн деп берилген. Булар болсо элди деген эмне кылышты? Ошол беренеде аткарбай туруп, бүт элди деген уволить этишти дагы. Килейген заводдорду мына көрүп атасыңар. Ленин деген заводду эмне кылышты? Восточный промзонаны көргүлө эмне кылышты? Мына бир нерсени айтып коеюн. Эң күлкүнүчтүү да мага. Биздин бир байкебиз бар, Турат Акимов деген. Үйүндө Юмтан деген печканы коюптур. Угольный брикет менен жасаган. Ошол печканы деген, анан угольный брикеттерди ошол Жумалиевдин деген мүлкү деп айталып жүргөн заводдо ошол корейский завод бар экен. Иштеп атат, кычыраган суук келгенде жабылып калат. Иштебей калат. Ошол печкасын түтөткөнгө жанагы брикеттери чыкпай калат. Аны эч жерден таппайсың, ала албайсың, кычыраган суукта. Завод жабылып калды. Бүттү. Ошентип деген печкада эчтеке жарабай калды. Анан мындай да болду. Ушинтип бизнес жасаганды элди деген ушундайга такап туруп, анан кычыраган суукта деген тоңгула деген бул кандай? Мен ушул бизнести, мындай бизнести мен түшүнбөйм да. До сих пор. Сиздин да кошумчаңыз бар окшойт, Мыйзам боюнча. Азыр эми далилдеп бергиле, далилдегенди ошол Жумалиев өзү далилдейт. Өзү ошончо каражат булактарын көрсөтүп берет. Эгер көрсөтүп бере албаса, автоматически өтөт, алчы. Мына жанагы Армения деп максат айтып кетти. Пашинян ушундай мыйзам киргизди. 35 жылдан берки баягы эмне каражат болбосун, эмне байлык болбосун, ошо декларация баягы тактап бересиңер депчи, доходуңарды. Эгер болбосо, бардык мамлекетке алынат депчи. Анан муну эмне кылбаш керек, адашпаш керек. Анан кийин бизде жанагы жарандык кодекс бар, мына биздин өзүбүздүн эле мыйзам. Ошондо жазылган. Жанагы мыйзам кирешет табычы. Эгер кайтарса буларчы 29 жылдык проценти менен кайтарат. Ошол жерден алынбайган доходдор, ошо төлөнбөгөн айлык дегенде ошолор менен.
Анан эми камалбайбы дегенден кийин ошончо нерсе мойнуна коюлгандан кийин уголовный жоопкерчилиги бар да, бул сөзсүз камалат да. Рахмат. Ушу абдан кызыктуу маек болду. Эми биз ушу көрсөтүүбүздүн да соңуна чыгып баратат. Көрсөтүүбүзгө келип маек куруп бергендерди дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Саясаттануучу Максат Мамытканов жана Чоң Азат партиясынын мүчөсү Абдумалик Кудайбердиев болду. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ал эми эгерде Кубанычбек Жумалиев бизди көрүп жаткан болсо, ушул суроолорубузга жоопту дагы деле күтүп жатабыз. Сиз үчүн студиябыз ар дайым ачык. Келип бизге жооп берип коюңуз деп өтүнөбүз. Саламатта калыңыздар.